Саламатсыздарбы достор. Бүгүн биз сиздер менен электрондук справка алууну көрсөтөбүз. Бул кандай справка? Бул соттолбогондугуну тастыктаган справка. Справка не судимость. Бул справканы 3 күн аралыгында алсаңыз платный 100 сом тегерегинде, аны 1 күндө алсаңыз ал 200 сом тегерегинде болушу мүмкүн. Биз болсо 10 рабочий күндө бесплатный алганга аракет кылабыз. Бул справканы жумушка киргенибизде ар кандай документтерди сурашат. Соттолбогондугуну тастыктаган справка. Аны эмесе биз аны компьютерден же телефондон интернет аркылуу алганга аракет кылабыз. Аны үчүн өзүбүз колдонгон Google Chrome'го киребиз, браузерге. Андан кийин сайт жазган жерге, бул жерге справка не судимость деп жазабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бизге портал электронный услуг МВД Кыргызстан деген сайтты сунуштады. Ушул жерден алабыз. Бул жерде портал эгер 7 күндүн ичинде алса бесплатный, бул жерде 3 күндүн ичинде платный, 1 күндүн ичинде да платный. Аны справканы бесплатный алуу үчүн бул жерге подать заявление киребиз. Андан кийин подать электронный заявление. Бул жердеги боштуктарды толтурушубуз керек. Бул жерге пинди теришибиз керек. Андан кийин алуучу шаарыбызды теришибиз керек. Кайсыл шаардан алабыз? Мисалы, өзүңүздүн районуңуз бул жерде чыккан болсо, районуңузду белгилейсиз, өзүңүзгө жакын жердеги районду же жашап аткан шаарыңызды. Бул жерге анда өзүбүздүн пинди терип толтуруп көрөбүз. Бул пин номер паспортуңуздагы номер, персоналдык номериңиз жана бул жерге телефон номериңиз. Андан кийин бул жердеги защитный кодду терип коюшубуз керек. Кандай көрсөтүлгөн болсо дал өзүндөй терүү керек. Андан кийин бул жерден подтверждаю. Бул жерде пин туура эместирилиптир. Андан кийин бул жерде кайрадан бул жерде өзүңүздөр көргөндөй аты фамилияңыз чыгат. Андан кийин телефон номериңиз, пинди терсеңиз эле ушул базадан өзүңүздүн аты жөнүңүз чыгат. Андан кийин сиз кайсыл күнү аласыз? Кайсыл күнү справка берилет сизге? Ушулда бар. Справканын оригиналын кайсыл жерден аласыз? Место получения справки кадам жай, мисалы сиз кадам жай белгилеген болсоңуз, андан кийин справка кайсы күнү берилет, кайсы күнү келет. Оригиналы ушул датадан саат 5-те барсаңыз болот. Ушул кагазды чыгарып алсаңыз да болот, же телефонуңузга тартып алсаңыз да болот, скриншот кылып. Ваш порядок. Бул жерде ушул сиздин справкаңыздын номери, кезектеги номери. Эгер ушуну сүрөткө тартып алсаңыз, сиздин справкаңызды ал жакта табуу оңой болот. Бул жерден ушу кагазды
печат кылып чыгарып алсаңыз да болот. Эгер бул маалымат пайдалуу болсо, биздин каналга катталып коюңуз. Биз кийинки документтерди интернет аркылуу кантип алат, ошону көрсөтөбүз. Балким сиздер үчүн пайдалуу.